Мен кайталанбайын. Бул мыйзам долбоору боюнча мен негизги өзүмдүн ой пикиримди айтып кетейин. Юрист катары биринчи иретте. Эгерде биздин нормативдик укуктук акт, ченемдик акт жөнүндөгү мыйзамды алсак, ал жерде так жазылган. Мыйзамды кабыл алып атканда справкага ошол мыйзамдын кабыл алган учурда кайсыл максаттарга, кайсыл маселелерди чечилет деп так жазылыш керек деп. Эгерде биз ушул мыйзам долбоорунда жазылган негиздеме маалыматты ала турган болсок, ал жерде болгону эле эки себеп көрсөтүлгөн да. Шайлоочулар кызыгып жатат. Эмнеге коммерциялык эмес уюмдар финансылык иши жөнүндө маалымат жок. Ошого таянып туруп, ошондуктан мыйзамдын долбоору ал элге маалымат берүүгө жана коммерциялык эмес уюмдардын ишин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган деп справка обоснованияга жазып атасыздар. Урматтуу депутаттар, мен түшүнүгүм боюнча ушундай эки себеп бар. Биринчи себеби маалыматты элге жеткирүү. Орусча айтканда өзүңүздөрдүн справкаңыздарда жазылгандай информирование населения деп. Бул маселе чындыгында жок. Эмнеге дегенде справка обоснованияда бир изилдөөнүн жыйынтыгы, канча киши, кайсы шайлоочулар, кайсы региондун, же жалпы Кыргызстандынбы, же бир эле киши сиздерден сурадыбы деген маалымат жок да. Ошондуктан түшүнүксүз болуп атат. Кайсы маалыматтын, же кайсы талаптын, же кайсы шайлоочулардын ушул кызыккан суроосуна сиздер жооп бергенге аракет жасап атасыздар. Экинчиси, коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылууга жумшалган деп атасыздар. Ноокат Идрисов айтып кетти, өзүңүздөр кайталадыңыздар. 3 түр отчет мамлекеттик органдарга берилет. Керектүү маалыматты мамлекет толугу менен алат. Ошондо кошумча маалыматты талап кылган бул ашыкча. Айрыкча өзүңүздөрдүн мыйзамды долбооруңузду окуп көрсөңүздөр, бул маалымат мамлекетке керек эмес. Бул маалымат менен мамлекет бул маалыматты эчтеке кылбайт экен. Жөн эле илип коет экен, ошол илинип турат экен, анализдебейт. Анын негизинде бир саясат иштеп чыкпайт. Ошондуктан түшүнүксүз болуп атат. Эмне себептен ал маалыматты мамлекет сурап, анан илип коюш керек экен сайтка. Экинчиси, эгерде мындай жалпы карап көрсөк, бул жерде бир топ мындай конституцияга каршы болгон жерлер бар. Ал жөнүндө дагы айтып кетти. Мен негизги бул мындай жерлерине токтомокмун да. Ноокат айтып кетти. Юридикалык жактарды жөнгө салууда бирдей талаптар болуш керек депчи. Коммерциялык эмес жана коммерциялык уюмдарга бирдей талап болуш керек деп. Эгерде биз ар кандай талапты коюп койсок, анда биз система, жөнгө салуу системасыны, башкача айтканда, мыйзамга жазылган системаларды биз бузуп коебуз. Эмнеге дегенде, бир юридикалык жактарга биз бир талаптарды коюп атабыз, а экинчи юридикалык жактарга башка түрлөрүнө биз көбүрөөк талаптарды коюп атабыз. Эми өзүңүздөрдүн ошол жазган мыйзам долбооруна карала турган болсок, ал жерде ошол эле спор болуп аткан норманы ала турган болсок, Бактыбек мырза айтып кетти, бир жылда бир жолу маалымат берет депчи. Андай эмес. Эгерде окуп көрсөңүздөр, ал жерде жазылган эмес, жылдын аягы боюнча депчи. Ал жерде 1 сом бирөө мамлекет коммерциялык эмес уюмга жардам катары берип койгон болсо, ошол убакыттан баштап жылда ошол маалыматты ошол сайтка болгону дагы бир эле ал жардам жөнүндө эмес. Жалпы сиздер жазган мүлктүн түзүү булактары жана чыгымдоо булактары жөнүндө маалыматты берип туруш керек экен. Суроо. Эгерде 1 сом алып койгон болсо, элестетсеңиздер. Эми сиздерге маалымат катары айтып коеюн, ошол коммерциялык эмес уюмдардын ичине ар кандай уюмдар кириши мүмкүн. Ошол эле мисалы садиктер, мектептер, вуздар, больницалар, библиотекалар, айылдык энкоолорду айтпай эле коеюн. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү аталыш башкаруу органдары, мамлекеттик жана жергиликтүү муниципалдык мекемелер. Эми ар бири жылда
маалымат бере турган болсо 1-апрелге чейин кандай бул нагрузка болот? Ошол жергиликтүү жер жерлердеги жайлашкан айылдык НПОлор кантип маалыматты сайтка илет? А сайтка иле албаса анда кандай болот? Ошондой суроолор пайда болуп атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул мыйзам бир топ өзүнүн немеси боюнча конституцияга каршы болуп атат. Анан тышкары ноокат айткандай эл аралык талаптарга дагы, негизги принциптерге дагы ылайык болбой атат. Кабыл алгандын кереги жок. Эгерде кабыл алып калса, жогорку кеңеш кабыл алып калган болсо, күчүнө бере турган болсо, мен ойлойм, өнүккөнгө эмес, бир топ Кыргызстанга зыян алып келет деп. Чоң рахмат.